6-iyul 2024-жыл. Ата бейит. Мынакей Гүлжан эже, сизге сөз берип коелук. Биз ар бир адамзаты өзүнүн кандай бир парзы бар. Биз ушу биз үчүн өмүрүн арнаган, кашык каны калганча мүмкүнчүлүгү боюнча жумшаган, ушу биздин келечегибиз үчүн, жакшы жашоо үчүн курмандык чалгандарга атайын таазим этүү үчүн келип атабыз. Мына биздин ушу баатырларыбыздын жаткан жери жайлуу болсун, топурактары торко болсун. Кийин дагы биздин келечектин муундары мындай согушту, мындай төңкөрүштү, коогалаңды көрбөсүн. Ак ийилет, бирок сынбайт деп жазылып турат. Демек, биз айнан айын биздин бир туугандар, агайын-элер жаткан жериңер жайлуу болсун. Сиздердин арбаңыздарга таазим этип, Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлери жана көп жылдан бери эмгектенген эмгекчил ардагерлер келип сиздерге таазим этип жатат. Силердей балдар көп болсун. Биздин келечектин муундары мекенчил, ыймандуу, ак ниеттүү жана ак ийилет сынбайт дегенге татыктуу болгон биздин жаштар болсун. Келечектин алды, келечек биздики жаркын келечек болсун. Рахмат Гүлжан эже. Мына биз дагы Жайыл Баатырдын атын алып, районубузга коюп, ушул Жайыл Баатырдын эр деген анын өмүрү жары Темиржан эненин, анын балдары Асан Үсен Теке үй бүлөлүк баатыр болуп атат. Жайыл районунда музейлери бар, эстеликтери бар. Анан Жайыл районунун ушул аталып калганына салым кошкон аксакалдарга азыркы кээ бир аксакал болду, кээ бирөө көзөтүп кетти. Анан Гүлжан эжени дагы ушул жаш кезинен бери кыргыз тил боюнча дагы Жайыл ата коомуна, Жайыл районуна, Жайылдын дайыма Баатырдын эстелигине, музейине келип таазим этип, окуучулар менен келип турат, зыярат жасап турат. Гүлжан эже, сизге терең ыраазычылык. Ушу биздин өтүп кеткен ата бабаларыбыздын арбактары сизге ыраазы болсун, колдоосун берсин. Эми пенсияда отурса дагы азыр Жайыл районундагы Кара Балта шаарынын мэриясындагы эмгекчилер, аксакалдар, ветерандардын коомунун төрагасынын жардамчысы болуп иштеп келе жатасыз. Сиз өзүңүздүн ордуңузду таптыңыз. Үйдө пенсияга чыктым, эс алуудамын деп отуруп албай, дагы эле болсо болгон күч аракетиңизди жумшап, мынакей бүгүн бир маршрут элди чогултуп фестивалга алып барып, андан кийин улуу ата бейитке келип таазим этели деп жол баштап, бизге ушундай зыяраттын дагы бар экенин билгизип келип отурабыз. Баарыбыздын зыяратыбыз кабыл болсун. Гүлжан эже, сизге чын ден соолук, ушинтип жакшы адамдар менен бирге иштеп, биздин Жайыл районуна, Кара Балта шаарына кошкон ардактуу ардагерлердин эмгектерин баарын баалап, баарын жетектеп, жана ошондой эле коомго салым кошуп, бар болуп, ден соолукта болуп, жаркылдап, жайнап эле жүрө бериңиз. Бар болуңуз. Биз сиз менен сыймыктанабыз, дагы жакшы көрөбүз. Жайыл ата коомунун атынан дагы айтып кетем.